желкеңиз ылдый тартып, башыңыз ооруп, кускуңуз келип, давленияңыз түшөт, туурабы? Андан кийин бул эмнеден деп издеп жүрө бересиз. Бул сиздин жашооңузда, ички жан дүйнөңүздө акты кара жашоодо жашап жүрөсүз. Сизге жашоо кызыктай эмес. Анткени сиз жумушка акча үчүн барасыз, балаңызды багыш үчүн барасыз же кайын журттан качып эле жүрөсүз. Ушундай бир өзүңүздүн вторичный выгодаңыз бар. Эгерде каалаган болсоңуз, сиз өзүңүзгө жаккан иш менен алек болгонуңуз дурус болот. Коркпоңуз. Өзүңүзгө жакпаган иш болгон болсо, анда өзүңүзгө жага турган иш менен алектенген болсоңуз, анда давленияңыз сизге сонун болуп нормалдашат. Ал эми дагы деле ушул мага иш керек болуп атат, иштеп жүрө берем десеңиз, анда ниетиңизди да оңдоп көрүңүз. Ниетиңизди бул Аллахтын иши. Ошол Аллахтын ишине мен кандай мамиле жасайм? Аллахтын ишине ошондой жакшы бир мамиле менен ниетиңизди оңдоп иштеп бере алам дей турган болсоңуз, анда давленияңыз бир нормалдашат деген учур пайда болот да. Андыктан ушул жагын да карап көрүңүз, эгерде сиздин давленияңыз бар болсо.